Moskva майлы суудай шаар эмес. Москва өтө чоң шаар. Москвага 27 жаштагы жигитибиз бала чака багам деп барган 12-13 күндөн бери дайынсыз болууда. Урматтуу кыргыз элим, ушул сүрөттөгү баланы тааныган билгендер болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Албетте бул видеого лайк басып, өз салымыңызды кошо кетиңиз. WhatsApp'тагы группаларга дагы бул видео ссылкасын жөнөткөндү унутпаңыздар. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Assalomu alaykum. Кандай aka жақсысызбы? Денсаулығыңыз жақшыбы? Бұл сүреттегі бала мен туғаным болот эле экен. Москвада 12 күндөн бери жок болуп атат. Багышына реклама кылып берип коесуз деп чалдым эле экен. Ошол бала Москвада жок болуп атат 12 күндөн бери. Январдын 2-синен бери. Документ сураса күбөлүгүн көрсөтүп, патрулдук милиция кызматкерлери Бишкек мэриясынын кире беришинде автоунаа токтотуу эрежеси жапырт бузулганын айтып, бир топ кызматкерлерге айып пул салышкан. Видеодон инспектор Мирлан Талайбеков менен шаардык кеңештин депутаты Нурзат Исакованын диалогун көрүүгө болот. Я у вас документы попросил, Исакова Нурзат Темирболотовна, а не ваше удостоверение. Сейчас вам будет составлен соответствующий протокол за то, что вы управляли транспортным средством без ремня безопасности. Вы согласны с данным нарушением? Не согласна, потому что я здесь снимал. Еще раз. Я здесь сняла. Я понял. Вы управляли автотранспортным средством без ремня безопасности. У меня есть фиксация. Аксы районунда күйөөсү аялын өлтүрүүгө шектелип жатат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 10 январь күнү Аксы райондук ички иштер башкармалыгы Дөмөт бөлүмүнө үч коргоон аялдык ооруканасынын билдири түшкөн. Анда 10 январь түнкү саат 3:04 чамасында Аксы районунун үч коргоон айылынын 1974-жылы туулган аялды денелери когала эс үчүн жоготкон абалда тез жардам кызматы алып барганын билдирген. Аталган факты боюнча Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Аял 10 январга караган түнү саат 1:40 чамасында тез жардам кызматы менен жеткирилип, 10 январь күнү саат эртеңинен 9:22 чамасында каза болуп калгандыгы маалым болгон. Анын бир тууганага сарыз менен кайрылып, карындашынын жолдошуна чара көрүүнү суранган. Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси денсаулыкка оор залал келтирүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү катары 1974-жылы туулган Аксы районунун тургунуга арналды. Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Абадис катталыңыз, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз.